1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнү. СПИД деген эмне? ВИЧ СПИДтен жабыр тарткан адамдардын организми гана жабыркабастан инсандын ички дүйнөсүнө дагы зыян алып келет. Мындай адамдын психологиясы өзгөрөт. Бүгүнкү күндө СПИДти дарылоо мүмкүн болбогондуктан күн сайын ооруларды саны өсүүдө. Буга байланыштуу ар бир инсан ооруну жуктуруп алуудан сактанса, анын жеке коомго кошкон салымы болор эле. ВИЧ деген эмне? Көп адамдар ВИЧ менен СПИД оорусун бир оору деп эсептешет. Бирок ал андай эмес. Ким ооруп калышы мүмкүн жана жуктуруп албоо үчүн кандай чара көрүү зарыл? ВИЧ адамдын иммунодефицит вирусу. Бул вирус адамдын иммунитетин зыянга учуратып, СПИД оорусун пайда кылат. Натыйжада адам иммунитети түрдүү ооруларга туруштук бере албай каза болот. ВИЧ 3 жол менен гана жугат. Биринчиси кан аркылуу, экинчиси жыныстык катнашта, үчүнчүсү ВИЧ позитивдүү энеден балага кош бойлуу кезинде, төрөт учурунда жана эмизгенде.